стадиондордун акыбалы сизди канааттандырган жана канааттандырбаган жактары? Кантсе дагы Европада жүрүп келдиңиз, эл аралык стадиондорду көрүп келдиңиз дегендей. Эми жана айткандай эле ошо биринчи жолу 18 жашымда ошо Чемпиондор лигасында Швейцариянын стадионуну ошо көрүп алып эле аябай билбейм, мындай стадиондо эч качан ойногон эмеспиз. Андай стадион бизде болобу Кудай эле билет. Бирок азыркы учурда биз кыялданып, мына биринчи айтчу эле дайыма, биринчи результат көрсөткүлө, анан биз силерге мүмкүнчүлүк баардыгын пайдалуу кылып берели депчи. Азыркы учурда ошо баардыгы эле ошо менен жашап атышат. Стадион болсунчу, стадион куруп бергилечи ушу Акшумкарларга депчи. Анан бүт мамлекетте уже жанагы Европа, Россияларды албайбыз, ошол эле Казакстан, ошол өзүбүздүн жакында эле ошо Тажикстан, Алматыда деле ошо Өзбекстан болобу, баардыгында ошондой заманбап стадиондору бар. Түркменистанга, Ашхабадка барып келдик, ал жерде 3 стадион бар уже. Ал концертный жагынан, бүт жагынан да. Ошон үчүн биз спортсмендер үмүттөнүп эле жатабыз. Буюрса анан өзүбүздүн жумушубуз, ар бирибиз өзүбүздүн жумушубуз кылып, ошондой биз канчалык футболду жакшы көрсөк, биздин мамлекетибизде эле көрөрмандарыбыз ошончалык баардыгыбыз кыялданып ошо стадионду курабыз десек, биз курабыз албетте. Бирок бул качан ошол суроо да.